Ош облусунун Кара-Кулжа районуна караштуу Кара-Куз айыл өкмөтү аймактагы эң ири административдик бирдиктердин бири. Борбору Жаңы-Тала айылы болгон бул аймак негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Бүгүнкү күндө жергиликтүү калктын турмуш шартын жакшыртуу багытында мында алгылыктуу иштер колго алынууда. Ош облусунун Кара-Кулжа районуна караштуу Кара-Куз айыл өкмөтү аймактагы эң ири административдик бирдиктердин бири. Борбору Жаңы-Тала айылы болгон бул аймак негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Бүгүнкү күндө жергиликтүү калктын турмуш шартын жакшыртуу багытында мында алгылыктуу иштер колго алынууда. Каарманыбыздын айтымында бул айыл өкмөтүндө жаңылануу жолу оңойго турган эмес. Мен айыл өкмөттүн башчысы катары бир гана нерсени айтат элем. Ушул биздин максатыбыз ушул айыл өкмөттү бир жакшы жактан мындай бир үлгүлүү айыл өкмөт кылабыз деген максатыбыз бар. Келгенден бери аткарылган иштер бизде Кудайга шүгүр эле жергиликтүү бюджеттен, райондук өнүктүрүү фонддон, областтык өнүктүрүү фонддон, төрткү берүүчү гранттан, анан республикалык бюджеттен ошол аракет кылып, документтерин турлап, ошол иштерди аткарып атабыз да. Азыр бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен Жетимдөө айылында бир мектеп курулуп атат. Кеңеш айылында 140 орундуу бала бакчанын фундаменти бүгүнкү күндө ошол таманы тапталып, фундамент коюу иштерине жакындап фундамент иштери жасалып атат да. Адан сырткары бизде ушул Кара-Куз айыл өкмөтүндө суга чуу маселеси оор болчу, шарттуу сугарма. Бул дагы ошол республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө Сити комплекс деген осо ишке ашырып, лотоктору толук коюлуп бүтүп, 2 жерде дүкер бар эле, бир дүкер аягына чыгып, азыркы күндө экинчи дүкер жасалып атат. Айтсаңыз, ошо республикалык каржылоо айыл өкмөттүн ошо камсыздалышына жетеби? Республикалык каржылоо бизде айыл өкмөттөрдө биз мисалы дотацияда турабыз. Бизде ушул жергиликтүү бюджет бир 11 миллион тегерегинде да. Бул ошол көбүнчө элден чогулуп жергиликтүү бюджет неме аркылуу көбүнчө социалдык маселелерге кетет да. Анан республикалык бюджеттен ошол только эле неме алабыз да. Айлык акы ушул имараттардын жылуулугу, көмүр, электр энергиясына кетет. Бизге бөлүнүп аткан каражаттар негизинен баягы максаттуу. Ал республикадан бөлүнөбү, жергиликтүү бюджеттен бөлүнөбү, негизинен максаттуу пайдаланылса эле өзүнүн эмесине жетти деп эсептейм да. Анан жана неме кылганда да бизде ушул Кара-Куз айыл өкмөтүндө биз тазалыкты башкы маселе катары көрүп, ушул тазалык маселесине көңүл бөлүп, биз ушул мына Кеңеш айылына, Кеңеш Пор айыл 2 айылга евро контейнер, бир кубтук евро контейнер койгонбуз да, ошо таштанды таштоо маселеси. Андан сырткары райондук өнүктүрүү фонддон МАЗ, Белоруссиядан чыккан МАЗ маркасындагы мусоробузду алып, ошо бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар айына 100 сомдон төлөп, ошол муниципалдык кызмат ошол ишти аткарып атат. Өзүн өзү багып, бизде ушул таза суу боюнча муниципалдык ишканабыз ошол таштанды боюнча да иш кылат. Ошол өзүн өзү багып 8 адамды бүгүнкү күндө айлык менен камсыздап атат. Мен ойлойм, бул дагы ушул айыл өкмөттүн жетишкендиги деп. Каарманыбыз Нурдин Иса уулу 2024-жылы айыл өкмөт башчылыгына дайындалган. Ошондон бери калкка кызмат көрсөтүүчү мекемелердин абалына көңүл бурулуп, административдик имарат жана медициналык борбор толугу менен капиталдык оңдоодон өттү. Бул кадам жергиликтүү тургундар үчүн сапаттуу тейлөө алууга шарт түздү. Инфраструктураны жаңылоо алкагында көчөлөргө заманбап айылдамалар орнотулуп, санитардык абалды жакшыртуу үчүн атайын таштанды челектери коюлду. Мындан тышкары айылдын көркүнө көр кошкон жаңы сейилдөөчү аллея ачылып, элдин эс алуусуна кам көрүлүүдө. Спорт тармагы да унутулган жок. Заманбап футбол аянтчалары жана спорт залдар жаңыланып, жаштардын татыктуу тарбиялануусуна жол ачылды.
Ал эми аймактагы эң орчундуу маселелердин бири болгон таза суу көйгөйүн чечүү үчүн жаңы тутумдарды орнотуу жана дамбаларды бекемдөө иштери жүрүп, дагы башка көптөгөн иштер жасалганын айтып берди. Жергиликтүү калктын айтуусу боюнча сиз келгенден бери айыл бир топ өнүккөн да. Анан сиздин иш жүргүзүү кандай өзгөчөлүгүңүз бар? Мен биринчиден бош убактымда көбүнчө жергиликтүү тургундар менен көп сүйлөшөм. Себеби алардын кандай көйгөйлөрү бар. Мисалы 6 дем алыш күндөрү дагы ушул жөнөкөй карапайым жарандар менен сүйлөшүп, ошолордун элдин ичиндеги сөздү угуп, ошого жараша биз реакция кылабыз да. Мисалы айыл өкмөттүн кызматкерлери билбеген көйгөйлөрдү дагы, маани бербеген көйгөйлөрдү ошол карапайым тургундар кээде ошолор айтып, керек болсо чечүү жолдоруна чейин айтып кое турган тургундар бар. Анан биз мындай ачык эле айтыш керек, анча мынча акылды ошол элдин арасынан уурдап, кайра өздөрүнүн ошол жашоосун жакшыртуу үчүн пайдаланабыз. Анан мен айтат элем, жакшы айыл өкмөт болуп ушул элдин талабын аткарыш үчүн негизинен бул кызматты мындай мартаба катары көрбөш керек да. Бул кызматты ушул эл үчүн мындай кандай десем, эл үчүн бир бизге берилген баягы убакыттын бир мүмкүнчүлүгү деп эсептейм. Мисалы бизге азыр ушул жердеги мен иштеп аткан убакыт бул мага берилген мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү мен туура пайдалансам, элим үчүн ошол элдин жашоосунун оңолушу үчүн пайдалана турган болсом, анда мен өзүмүн алдыга койгон максатыма жеттим деп эсептейм да. Биринчиден биздин Карагыз айыл өкмөтүнүн башчысы Нурин Исаевич келгенине 2 жылдын жүзү болуп калды. Арбын иштер болуп атат. Карагыз айыл өкмөтүндө өзгөрүүлөр болду. Кудайга шүгүр. Атерге чейин бул айыл өкмөттүн акыбалы өтө оор болчу. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтүбүз Карагыз районунда 7 айыл өкмөт болсо, ошол 7 айыл өкмөттүн алдыңкы айыл өкмөттөрүнүн катарына кошулуп турат. Нурин Исаевичке иштерине ийгилик каалайбыз. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ошо айыл өкмөттү алдыга сүйрөп, Карагыз айыл өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы айыл өкмөттөрүнүн катарына кошушуна биз ишенебиз. Кече жакында гана сиздердин айылда 2 имарат толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп ишке берилди. Андан тышкары бул жетек көтөрүлдү. Ушуларга каржыларды кайдан аласыздар? Эми бизде айыл өкмөттө быйыл 2026 жылы жергиликтүү бюджеттен бир спорт залды капиталдык ремонттон өткөрдүк, бир жайкы футбол аянтчасын капиталдык ремонттон өткөрдүк. Анан мына маңдайыбызда турган заманбап остановканы салдык ошол жергиликтүү бюджеттен. Анан адан сырткары ошол элдин маселесин чечиш үчүн райондук өнүктүрүү фонд бар. Адан Каражыгач айылына ошол Байматул участкасында көчө бар эле, ошону толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп шагыл төктүрдүк да. Маселесин чечиш үчүн бир эле ошол немени карап отура бербей, тийиштүү демөөрчүлөрдү дагы менен да иштешебиз да. Мисалы мына желекти, танканы анал коюп берген ушул жердеги тургундар да. Ошолор коюп беришти. Толугу менен ошол мына жерде Семетей Түркбай ата Жашыл аллеясын, Жеңиш аллеясын былтыркы жылы куруп берген. Быйылкы жылы ошол танктык
коюп берди. Анан желекти дагы тасма ком менен иштешебиз. Ушул жерде жергиликтүүдө тасманын таздар деген 2 уру жашайт. Ошо тасма коомунун төрагасы Тиленбаев Талант деген бала ошол куруп берди. Бизде элдин ичинде баягы колунда бар инсандардан айыл өкмөткө болгон жардамдар чоң. Эми бул ар бир айылда бар. Кеңеш айылында бар, Пор айылында бар, Калмат айылында бар. Ушул Жаңы Тала айылында мектептерге жардам берип атат. Бала бакчаларга жардам берип атат. Андан сырткары жана мыкты окуучуларга стипендия берип аткан ушул жергиликтүү атуулдарыбыз. Кыскасы элдин ушул өкмөткө демеушчүлүгү күчтүү. Кадр сыртында сүйлөшүп калганда айттыңыз да, тендер жарыялаганда ушу жергиликтүү кылыктан чыккан тендерщиктерди тандап алам депчи, мунун максаты эмнеде? Биз көбүнчө ошол тендер жарыялаганда ошо жергиликтүү ишкерлердин берүүгө аракет кылабыз да. Себеби алыс жактан анан сырттан келген тендерге катышкан ишкерлер көбүнчө баягы эптеп бүтүрүп кетип калсак дейт. Ал эми жергиликтүү тургун ишкерлер ушул айылдан Карагуз айыл өкмөтүнөн же мына Карагулжан районунан чыккан ишкерлер бул эл менен эсептешет да. Себеби эртеңки күнү жакшылыкта, жамандыкта келишет. Ошондо эгерде курган имараты же жолу же бир ошол жасаган иши боюнча калпсыздыктар чыга турган болсо, аны эл өзү эле жолго салып коет. Ал эми алыс жактан келген ишкер боло турган болсо, ал бүтүрөт дагы, баягы кээ бир иштер баягы өз убагында билинбей да калган учурлар болот дагы. Убакыт өтүшү менен баягы начар жагы көрүнүп калат да. Ошон үчүн биз ошого көбүрөөк басым жасайбыз. Алдыга аткарыла турган иштердин бир нече жылдарга алдыга коюлган пландар бар дедиңиз, ошолор тууралуу айтсаңыз. Мен биринчи ушул Карагуз айыл өкмөтүнө башчы болуп келгенде бул жерде эл кантип жашайт, тиргиликти кандай өткөрөт, бул жерге эмнеге неме бериш керек деген маселе болгон да. Өзүнчө жалпы аппарат жыйын өткөрүп, ошону мындай мониторинг кылып, изилдеп чечимге келгенбиз. Бул жерде, мына жерде жалпысынан эгин кылкандуу эле дан эгилет бул жерде. Көбүнчө элдер эл массовый кылкандуу дан эгиндерин эккендиктен бүгүнкү күндө экономикалык пайдасы азыраак да. Биз келечекте мына быйылкы жылы насостун суусу ишке аша турган болсо, ушул жерде элди бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, башка жактан ошо малина кулпуна эккен адамдарды алып келип элге көрсөтүп, ушул айылда бир логистика куруп туруп, элди ушул 1 эле гектар менен мындай жакшы киреше ала турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Каарманыбыз Нурдин Иса уулунун айтымында мындан ары да алгылыктуу аракеттер токтоп калбайт. Жергиликтүү бийлик алдыга дагы ири пландарды коюп, айылдын социалдык экономикалык абалын көтөрүүнү максат кылууда. Эң башкысы жасалып жаткан ар бир жумуш элдин жашоосун жеңилдетип, аймактын келечегине ишеним жаратууга багытталган. Азия Макберди кызы, Жайнагүл Темиркул кызы, 7 канал.